Саламатсыңарбы урматтуу 1-класстын окуучулары. Бүгүн биз сиздер менен дене мүчөлөр жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жаңы сөздөр менен таанышып, кыргыз тилинде туура так сүйлөөгө үйрөнөсүңөр. Биз өткөн сабакта сиздер менен менин үй бүлөм жөнүндө сөз кылганбыз. Анда эмесе өтүлгөн теманы кайталап алсак. Бул ким? Чоң ата, дедушка. Бул ким? Чоң апа, бабушка. Бул ким? Ата, папа. Бул ким? Апа, мама. Бул ким? Байке, брат. Бул ким? Эжеке, сестра. Бул ким? Бөбөк, братишка. Бул ким? Мен, я. Булар кимдер? Апам жана бир туугандарым. Мынакей балдар, биз сиздер менен өтүлгөн теманы кайталап алдык. Эми бүгүнкү өтө турган темабыз дене мүчөлөрү. Дене, тело. Баш, голова, чач, волосы, көз, глаза, кирпиктер, ресницы, каштар, брови, кулактар, уши, колдор, руки, буттар, ножки. Мынакей балдар, дене мүчөлөрүн биз сиздер менен атап алдык. Эми сиздер дагы өзүңөрдүн дене мүчөңөрдү атап, айтып бергиле. Андан ары китебиңердин 23 бетиндеги башым, чачым, көзүм, кашым, колум, бутум, тизем, ийним, оозум, мурдум, кулагым, туура айтам, мен барын деген өрдү жаттап, бизге жөнөтүп жибересиздер. Саламатта калгыла.